ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү форумубуздун Учурда тынчтык жана биримдик маселеси дүйнөлүк коомчулуктун көңүл чордонунда болууда. Маселе саясий өңүттөн эмес, элдик дипломатиянын алкагында ишке ашырылууга тийиш. Карт тарыхы бар кыргыз эли эзелтен адамдардын ортосундагы чыр-чатактарды колдогон эмес. Бүгүндө бул акыйкатсыздыкка каршы турарын интеллигенция өкүлдөрү бир ооздон белгилешет. Кыргыз коомчулугу тарабынан бүгүн ушу согушка каршы, же болбосо согуш болбосун, дүйнөдө тынчтык орносун деген идея бекер чыгып аткан жок. Ошол элдин ички катмарынан, түбүнөн, улуттун философиясынан келип чыгып аткан бул абдан терең ой. Ошону мына бүгүн кыргыз коомчулугу өткөрүп, ошондой эле өзүнүн улуттук дымагы менен, улуттук деми менен дүйнөгө жайышыбыз керек. Дүйнөдөгү ар бир адам карманган динине, улутуна, жашаган өлкөсүнө, расасына карабай бир туугандай жашоого мүлдөттүү. Бул маселе Бишкекте өткөн эл аралык руханий форумда талкууланды. Илимпоздор, окумуштуулар, коомдук ишмерлер, адабиятчылар жана Манас таануучулар дүйнө элин ынтымакка, биримдикке чакырышты. Манас эпосунда айтылган Манастын күчү биримдикте. Жер жүзү бир өлкө, бүткүл адамзат анын жаран экенин түшүнө турган мезгил келди дешет алар. Адамзат өнүгүүсүнүн жаңы парадигмасынын тезистеринин ичинде биринчиден өнүгүүнүн бардык тармактарын илимге негиздеп жүргүзүш керек деген маселе. Экинчиден руханий жана материалдык баалуулуктар тең салмакта болуш керек, гармонияда болуш керек деген. Карама каршылыкка караганда улуу шайкештикке маани бериш керек. Адамзаттын мындан ары өнүгүүсүндө илим, билим, руханият бул негизги платформа болуп, билим берүү тармагына өзгөчө маани берилип, жаңы доордун жаңы адамын тарбиялоодо мына ушул руханият маселесинин ролу чоң экендиги ошо тезисте жазылганда. Адамдардын өзүмчүлдүгү, материалдык байлыкты руханий баалуулуктан жогору койгондун кесепетинен ааламдагы чыр-чатактардын келип чыгышына негиз болууда. Бир жагынан адеп акылактык нормаларга каршы агрессивдүү либералдык баалуулуктарды таңуулоо жагдайды күчөтүп жатат. Бирок бүгүн дүйнө эски түшүнүктөрдөн арылып, түпкү тарыхына кайтып жатканы мамлекеттик катчынын кайрылуусунда айтылат. Аны президенттин администрациясынын саясатты иштеп чыгуу, реформаларга мониторинг жүргүзүү жана талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябрь Капалбаев окуп берди. Кыргыз эли байыркы эл катары дүйнө элине кайрылууга, чыр-чатактарды, жаңжалдарды, согуштарды токтотууга карата чакырыктарды жасоого укугубуз бар. Аталган иш-чарада элибизди гана биримдик ынтымакка чакыруу эмес, дүйнө элдерин да тынчтыкка чакыруу милдетин койгонбуз. Кереге кеңеште көтөрүлгөн маселе жалпы жыйында талкууланды. Ага дүйнөнүн болуң бурчунда жашап, иштеп жүргөн мекендештер дагы өз ойлору менен бөлүштү. Улуттук жана руханий баалуулуктарды жогорулатуу маселеси секциялык жыйында каралды. Форумдун жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынып, дүйнө коомчулугуна кайрылуу жолдонду. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.